Код курулуш компаниясынын колдоосу менен даярдалды. Бала ачууланса эмне кылыш керек? Ачуусун токтотуш керекпи же жокпу? Тилекке каршы азыркы убакта баланы тарбиялоо туура жана туура эмес тарбиялоо эрежелери бири-бири менен абдан аралашып кетти. Бул аралашуу туура жүргөн адамдарда болуучу кээ бир таалимдерди да жоготконго алып бара жатат. Мына ошолордун бирине азыркы күндө балдардын жүрүм-турумунан такыр жок кылууга аракет кылган каардануу ачуулануу сезими. Ачуулануу бул төрөлгөндөн баштап адам баласынын табиятында сөзсүз түрдө болуучу жана ошондой эле ар кандай коркунучтарга карата адамдын коргоно билүүсү үчүн берилген рефлекстик жүрүм-турум. Кыскартып айтканда, каардануу ачуулануу бул ар бир адамда сөзсүз боло турган кадимгидей сезим. Маселен, ачуусу келген убакта адам денесинен бөлүнүп чыккан гормондор өзүнүн күчтүү бирөөнү жыга чапкыдай дараметке ээ кылган күчтүн булагы болуп эсептелет. Табиятындагы мына ушундай сезимдин жардамы менен адам өзүн коомдогу жашоодо ишенимдүү сезет. Ачуусу келген адам намысын коргогонго аракет кылат жана намысына тийгендерге каршылык көргөзөт. А эгер каардануу ачуулануу рефлекси жок болсо, адам мурунку темабызда канаты кыркылган шумкар сыяктуу коркок жана амалсыз болот. Ошондуктан ачуусу токтотулган балада өзүнө келе турган коркунучтарга карата канаттарын ача баштайт. Үнүн өткүр чыгарып, душманына каршы тура албайт. Терс, бирок бир жагынан пайдалуу болгон ачуулануу сезими тилекке каршы ата-энелер тарабынан балам каардуу болуп жатат деп токтотууга аракет кылынат. А негизинде ачуулануу баланы коркунучтардан коргой турган шумкардын тырмактары сыяктуу экендигин унутпашыбыз керек. Көпчүлүк ата-энелер ачуулануу сезими балдардын табигый коргоочусу экенин билишпегендиктен, ал сезимди токтотуп жок кылууга же колдонбогудай абалга алып келишет. Ачуулануунун пайдалуу жагына карабастан, бир гана зыян жагын ойлоп, балдарын жаман адаты бар адамдардын тузагына түшүп калышына мүмкүнчүлүк берип коюшат. Шумкардын окуясында айтылгандай туура эмес берилген тарбиянын кесепетинен балдар үй бүлөдө тумшугу кесилип, канаттары жулунуп, тырмактары кыркылса, анда өзүнө келе турган коркунучтарга каршы тура албай калышат. Натыйжада ачуулануу сезимин колдоно алышпай, түрдүү зулумдуктарга туш болушат. Ата-энелер бул сөзгө макул болгону менен, аларда балдардын ачуулануусунун алдын албасак, бул эртеңки күнү балага жана айланасындагыларга зыян тийгизбейби деген суроо жаралат. Туура, сөзсүз зыян тийгизет. Эгер бала тарбиялоодо бала ачуусун кантип колдонушу керек экендиги үйрөтүлбөсө, анда албетте тегерегиндегилерге да өзүнө да зыян алып келет. Ал үчүн ачуулануу сезими пайда болгондо аны керектүү жерде колдонулушун балага үйрөтүү керек. Кантип? Ачуулануу сезими. Акыл ачууну башкарганы менен баары бир ачуулануу чын-чынына келгенде акылдан ашып түшөт. Ошондуктан ачууланып жаткан адамга акылыңа кел, сабыр кыл дегендик эч кандай деле таасир бербейт. Терең дем ал, онго чейин сана деген кеңештер турмушта маанилүү деле болбой калышы мүмкүн. Мындай кеңештерди бала тарбиялоодо колдонууга болбойт. Ачууну көзөмөлгө алып, тең салмакты кармайм деп айтуу чоң катачылык. Андай болсо эмне кылышыбыз керек? Алгач ачуулануу сезимин басуудан мурда аны тартипке келтирүүчү акыл сезимдерин башкара билген жакшы. Ооба, бала тарбиялоодо ачууланууну жөнгө салууда абийир сезимин колдонулушу чоң мааниге ээ. Ата-энелер 4 жашынан баштап балдарын жакшы, намыстуу, абийирдүү болууга тарбиялап, ар кандай эрежелерди колдонуп, аларды жөнгө салуулары керек. Муну менен эле чектелбестен балдарын намыскөй болуп, калыптануусун жана абийирдүү адам болуусун көзөмөлгө алуулары зарыл. Ачуулануу сезими бир ордунда турбайт, дайыма өсөт, өөрчүйт. Эгер абийир деген бийик нерсе аны менен катар жүрбөй унутулса, ал бала келечекте башыбызга бале болуп калышы мүмкүн. Мына ошондуктан балдардагы ачууну түп тамыры менен жоготуу, талабын койбостон абийирди ыйманды кантип өнүктүрүшүбүз керек экендиги жөнүндө сөз кылуу пайдалуу. Балдардын абийир сезиминин өнүгүшү алгач ата-энедеги абийирдин тазалыгына көз каранды. Ата-эненин абийири канчалык таза болсо, балдар ал абийирди өз абийирлеринин үлгүсү катары жүрөктөрүндө сактап калат. Ата-эненин абийири канчалык төмөн болсо, балдар да ошол абийирден насибин алышат. Демек, ата-эненин абийири балдарынын абийиринин жемиши болуп калат. Ата-энелер мына ушуга карап өздөрүнүн абийири канчалык экенин өлчөп, билип алса болот. Абийирди өстүрө турган дагы бир негизги нерсе бар. Ал дин. Дин бул абийирди өстүрө турган аорта. Башкача айтканда кан тамыр. Абийир мына ошол тамырдан өткөн кан менен азыктанат, аны менен өсөт, өнөт жана күчтөнөт. Диндик сезимдердин жапа чегиши ошол эле учурда абийирдин да жапа чегишине алып келет. Үй бүлөсүнөн, айланасынан туура таасир алып, бирок диний сезимдери өнүкпөй адепсиз жүрүм-турум менен чоңойгон баланы жакшы абийир ээси деп айтуу туура эмес.
Ошондуктан ата-энелер балдарынын балалык чагына жакшы көңүл буруп, алардын жан дүйнөсүн диний баалуулуктар менен сугарууга маани бериши керек. Демек, жыйынтыктап айтканда, балдарыбыздын ачуулануу сезимин өчүрүп же биротоло жоготуп салбастан, аны туура колдонгонду, жөнгө салганды үйрөнүшүбүз керек.